Бүгүн 4-июнь Ленин райондук сотунда мурдагы прокурор чоң азат кыймыл мүчөсү Сыймык Жапыкеевке жазылган доо арыздын негизинде соттук отурум болуп өттү. Доогер тарап каршы чыгышты. Бирок ошол убакта бул жерден соттагы өзүнүн уже алдын ала мындай оюн билгизип койду да. Негизи сот өзү закон боюнча унчукпаш керек эле, эчтеке айтпай туруп гана чечим чыгарыш керек болчу. Бирок ошого карабастан жогорку соттун пленуму бар. Только ошо доо арызда калган жаскан гана киши берилет. Анан анда көргөзүлгөн эмес деген жүйөлөрдү келтирип койду. Мен уже түшүндүм. Менин өтүнүчүмдү канааттандырбастыгына. Эске сала кетсек, Сыймык Жапыкеев буга чейин Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, аларды күмөн жол менен байыган деп айыптаган. Анын ичинде Кубанычбек Жумалиевди кескин сындап мүлкүн текшерүүнү талап кылган. Ал эми депутат Жумалиев ар намыска шек келтирүү деген негизде активист Сыймык Жапыкеевди сотко берип, андан 10 миллион сом өндүрүүнү өтүнгөн. Бүгүнкү мисал сот отурумда Сыймык Жапыкеевдин өкүлү максатов өзү айтып кетти. Биз түшүнүп атабыз дейт, биз ишенебиз дейт. Жумалиевдин мүлкү 2,5 миллиарддык доллар түзбөйт. Мынакей өзү да ошол чындыктын мойнуна алып атат. Кийинки сот отуруму 19 июнга жылдырылды.